Көптөгөн фейктер чыгып атат интернет талаасында. Кыргыз мигранттарды Орусиянын аскерлик кызматына чакырат экен, чакырып атыптыр деген бир нече фейктер жүрөт. Мунун баары мекендештер фейк. Эч кандай такталбаган маалымат. Жанар эки ошорикин айтып аткан Валентина Чупик деген айым, ал айым Россия Федерациясынан былтыркы жылы депортация болуп кеткен өмүр бою. Ал ошол балким тиш кайрап калганбы же башка ойлор менен ошондой туура эмес маалыматты таратып атат тилекке каршы. Эч кандай кыргыз жарандарын, мигранттарды жана Россиянын жараны болсо дагы, эгерде контрагы жок болсо, аларды аскерлик кызматка чакырып андан ары эч жака жөнөтпөйт. Ошон үчүн мындай паникага, провокацияга алдырбай, туура маалыматты алганга аракет кылыңыздар. Андан тышкары мындан 2 күн мурун Россиянын президенти Путин жарлык чыгарды. Ошо фейктерди туура эмес тараткан боюнча атайын кылмыш кодексине жараша иш козгойбуз деп. Ошон үчүн жалган маалыматтарды пересылка да кылбагыла, чыгарбагыла да. Сак саламатта болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши. Мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.